көрбөсөк, бизден башка эч ким көтөрбөйт. Бирок мен алмаштырбайм. Мен да ойлонуп көрөм. Мен Журмабеков Дастанбек Арцизбекович. Мага ушул фамилиям жагат. Эми бул фамилия ат деген өз тандоо. Жаңы жылдын асын айтып аткан, мен аты жөнүмдү өзгөртөм депчи. Мен ушул фамилия менен, ушул ат менен төрөлүп, ушул ат менен ушул күнгө келдим. Бул жеке иш, ар бирөөсү өзү чечет бул маселени. Алмаштырабы, атымды алмаштырбайбы, бирок мен алмаштырбайм. Мен ушундай эле Бекешев Дастан Далбаевич болуп турам. Эми биздин урматтуу төрагабыз Тургунбек уулу Нурланбек өзүнүн фамилиясын өткөрдү. Бул боюнча эч маселе жок. Ар бир депутаттын өзүнүн укугу. Мен да ойлонуп көрөм. Сиз да өзгөртөйүн деген ойуңуз? Эми ойлонуп көрөм. Мезгил, убакыт керек. Ошондон анан Негизи эле бул өзгөрүү керекпи же кереги жок, кандай ойлойсуз кыргыз элинде? эми өзгөрүүнүн нукура кыргыздын каада салты, үрп адаты сакталып калат да, жакшы болот өзгөрсөчү. Ар ким өзүнүн эрки да. Өзүнүн эрки. Мисалы мен Журмабеков Дастанбек Арцизбекович. Мага ушул фамилиям жагат. Өзүм туура деп ойлоймун. Анан калган эми ар ким өзүнүн эрки го, ар бир жарандан өзүнүн эрки, депутаттардын өзүнүн эрки. Алмаштырса да болот, алмаштырбаса да болот. Эми анын ар ким өзүнүн эрки, аны эч ким кыйнап, мажбурлап фамилиясын өзгөрткөнгө андай мыйзам да жок. Каалагандар өзгөртөт, каалабагандар өзгөртпөйт. Анан эми Тургунбек уулу Нурлан мырза болду. Мыйзамда ошондо болсо, эми мындан кийин жыйында алып барып атканда ошентип кайрылабыз. Биз ошол мыйзамдын талаасында иш алып барышыбыз керек. Эми бул фамилия ат деген өз тандоо. Ал парламентте биз баягы мыйзам карадык го. Ошол мыйзам негизинде укук кененирээк берилди да. Ар бир жаран каалагандай мына биздин төрагадай фамилиясын өзгөртө берет. Мен аны колдойм, колдобойм деп айта албайм. Ар кимдин өзүнүн ою. Бирок мен өзгөртпөйм. Мен ойлойм, ар бир жараныбыз Нурлан Тургунбекович кошулуу. Андай мүмкүнчүлүк бар ар бир жараныбызда. Анан эгерде ушундай ниети бар болсо, сөзсүз болот. Эми бул ар бир жарандын, ар бир депутаттын өзүнүн ою болсо керек. Мисалы алмаштырганга бул эми төрагабыздын өзүнүн ою болчу. Буга чейин жаңы жылдын асын айтып аткан, мен аты жөнүмдү өзгөртөм депчи. Анткени мыйзамдын долбоорун караганыбызда биринчи окууда. Демилгеси моун Мирлан Самуговича коллегабыз алып чыккан демилгелеп мыйзам долбоору. Теги, уулу, оф дегендер жок кылабыз деп. Бирок эми бул ар кимдин өз эрки да. Бирок мен мисалы өзгөртпөймүн, ошол эле боюнча калам. Эрбаев боюнча элечи, оф, ич боюнча эле. Эми туура биз деле бул жаңы жылга чейин биздин төрагабыз өзү айтып кетти, анан айткан сөзүнүн үстүнөн чыгып атын фамилиясын өзгөрттү. Ошого утурлай эле мыйзам долбоору дагы келип биз карап атабыз. Бул жерде эми ар кимдин өзүнүн конституциялык укугу, эч кимди мажбурлоо жок. Ким кааласа өзгөртсө болот. Анан эми жалпылап массовый түрдө өзгөрткүлө деген эч кандай норма жок. Биз могу карап аткан мыйзам долбоорунда дагы каалоочулар деген жери бар. Ким эгерде каалай турган болсо өзгөртсө болот. Негизинен мындай мажбурлоо эч кандай жок. Ошону туура түшүндүрүшүз. Мен пока ойлоно элекмин. Мен ушул фамилия менен, ушул ат менен төрөлүп, ушул ат менен ушул күнгө келдим. Пока мага муктаждык жок. Нурлан Тургунбек уулунун өзүнүн эрки, жаран катары. Анан мен азырынча ойлонуп элекмин ал боюнча. Себеби дегенде менин алган документтеримде көп, дипломдорум бар. Ошолордун баардыгын ойлоштуруп көрөйүн анан. Бирок өткөн эле болот. Себеби дегенде биз өзүбүздүн улуубузду, өзүбүздүн тилибизди өзүбүз көтөрбөсөк, бизден башка эч ким көтөрбөйт. Мен аны туура эле кабыл алдым.